Талантбек Моңуров Каракол шаардык сотунун имарат жайын тейлөөчү кызматын аркалайт. Буга чейинки жазгы жашылдандыруу көрктөндүрүү иштерин жүргүзүп келген Талантбек бул ире дасыгып калган ишинде өзгөчө аракет көрүүдө. Анткени Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан жарыяланган жашыл сот сынагында байгелүү орунду алууну көздөйт. Жылда муну сактап эметип, субботник постоянно мына тазаланып, кыркылып, майдалар өсүлгөндөрүн баарын кескилеп, чулуп эметип турабыз. Бияк бүттүн ушул соттун тегереги деп өскөнү менен баарын карайбыз. Учурда мекеменин короо жайына гүлдөр тигилип, көрүк берүүчү бактарактардын көчөттөрү да олтургузулган. Андан калса алардын тегерек чети иреттелип, ак тапсырдап, мекеменин кызматкерлеринде бир айдан бери тыным жок. Кыргызда сөз бар го, өмүрүңдө үй тургуз, анан бак отургуз дегендейчи, ошол милдетти аткарганга айтор эки иштен бир иштеп, бир башкача ынтызарлык менен иштеп аткандыгы мага абдан жакшы болду да. Кабинетте эле отуруп эле кагаз жазуу эмес, бул өздөрүнүн ден соолугуна да жакшы иш болуп атпайбы? Ошол абдан ынтызарлык көрсөткөндүгү бир өзгөчөлөнүп турат да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул республикалык масштабта жогорку сот тарабынан бир кандай десем, бир кызыктыргандай иш алып барылып аткандыгы да болуп атат да. Жашыл сот бул мекеменин сырткы эле көрүнүшү эмес, анын ичиндеги иш бөлмөлөрдө гүлдөрдүн түрүн өстүрүү дагы ашыкча болбойт. Мындай гүлгө оролгон жашыл бөлмө адамга жакшы маанай тартуулай турганын белгилешет сот кызматкерлери. Ал эми соттор үчүн маанайдын көтөрүңкү болушу маанилүү. Жашыл сот ошо түн ойлогонбуз, кабинетте дагы жашыл болгондо жакшы да. Конечно, кандай болсо эле мына вообще жакшы көрөм, мына өзүм ход кылып, биякта бизде могу кабинет эмес, даже башка кабинетте гүлдөр көп. Белгилей кетсек, жашыл сот сынагына облустук сот мекемеси катышпайт. Алар баа берип, 3 адамдан турган комиссия мүчөлөрү аймактагы сот мекемелеринин ичинен жеңүүчүсүн аныктайт. Областыбыздын аймагында жайгашкан райондук, шаардык соттордун аткарган, ушул ишембиликтин алкагында аткарган иштердин баарын баалоо жүргүзүп атабыз. Бул баалоону жүргүзүү үчүн атайын критерийлер иштелип чыккан. Комиссия атайын карап, анан бул жашылдандыруу эле, тазалыкты эле сактоо эмес, ошол райондук соттордун райондун алкагында болобу, областтын алкагында болобу иши кылып, ошолордун коомдук иш-чараларга катышкан, жагы областтын масштабындагы ишембиликтерге катышкан активдүүлүгү дагы эске алынмакчы болуп атат. Сынактын жеңүүчүсүнө бериле турган белектердин купуя сыр болуп турганына карабай, аймактагы сот кызматкерлери өз активдүүлүктөрүн көргөзүүдө. Сынакка катышпаса дагы Ысык көл облустук сотунун кызматкерлери тарабынан ишембиликтер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, бактарактар жана гүлдөр отургузулууда. Жер көп жылдан бери каралбай, иштетилбей катуураак болуп калыптыр. Биздин Ысык көл облустук соттун төрайымынын сунушу менен тегерек четти айлананы жашылдандыруу ишин кылып атабыз. Жаңы эле гүлдөрдү алып келдик. Кудай буйрса жерди жумшартып, теп, кыксеп, семиртип, жакшы гүлдөрдү отургузган атабыз. Буга чейин айдалбай бош турган жерди жашыл зонага айландырууда мырзалар кара күчтөрүн жумшап жатканда, айымдар гүлдүн түрүн тигип, анын тамыр алып кетишине кам көрүүдө. Биз бул гүлдөрдү жөн эле отургузбаштан неме кылып атабыз, минералдык заттарды кошуп отургузуп атабыз. Биз бул гүлдөрдү көрүп отургузгандыгы себеби бул анткени деген эртең менен келип, көңүлүбүз гүлдөрдү көргөндө ушу гүлдөрдөй ачылып, жашнакай болуп, элдердин жаман немелерин укпай, ушу жакшы маанайда иштейли деп жакшы неме менен, ниет менен отургузуп атабыз. Эске сала кетсек, жалпы республика боюнча жарыяланган 3 айлыктын алкагында ар аптанын соңунда сот имараттарынын аймактарын тазалоо жана жашылдандыруу, бөлүнүп берилген жер тилкелерди таштандылардан арылтуу иштерин жүргүзүү боюнча ишембиликтерди өткөрүү улантылмакчы. Айтмакчы, жашыл сот сынагынын облустук деңгээлдеги жыйынтыгы бүгүн кечинде чыгарылат. Ал эми жогорку соттун сынагынын жеңүүчүсү 4-майда аныкталат. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, жаңылыктар, Каракол шаары.